1939-жылы кыргыз адабияты менен көркөм өнөрүнүн Москвада өтүүчү декадасына байланыштуу кыргыз эл комиссариаты мени Фрунзеге чакырып алды. 5-курсту бүтпөй 4-курста окуп атканымда Фрунзеге келип түштүм. Ал окул тосуп алды. Ал күнү аныкына жатып алып, эртеси Сүрөтчүлөр союзуна келдим. Сүрөтчүлөр союзу деген гана аты болбосо, имараты а кезде жок эле. Семен Афанасьевич Чуйков Сүрөтчүлөр союзунун төрагалык милдетин Алексей Ивдаковго өткөрүп берип, өзү баш байчасы менен чыгармачыл ишке өтүптүр. Ивдаков Алматыда туулуп өсүп, 1931-жылы Москвадагы жогорку көркөм техникалык институтун бүтүрүп, 36-жылы Фрунзеге келген экен. Пейзаж, портрет жана жанрдык картиналардын устат экенин жакшы билчүмүн. Бир үстөл араң баткан кичине бөлмөдө Чуйков экөө отурган экен. Чуйков мени көрө коюп: "О, Москвич, кел, жакшы келдиңби?" деп жылуу тосту. "Кандай?" "Жаман эмес, чакырыпсыңар, келдим." Владимир Образцовдон кийин эле менин устатым жана кадыркеч жердешим Семен Чуйков болчу. Чуйков 1902-жылы Пишпекте аскер кызматкеринин бүлөсүндө төрөлгөн. Балалык кези кыргыз жана казак балдарынын арасында өтүптүр. Чүкөнү жакшы атчу. Кайсы бир кыргыз досу аны жаш кезинде тамашалап Чүкө деп атачу. Семен Чуйков чыгармачылыктын түйшүгүнө өтө эрте аралашкан. Жардылыктын, ачкачылыктын кедерин алдагы кенедейинен өтө тарткан. 20-жылдары Ташкентте сүрөт окуу жайын бүтүп, кийин окуусун Москвадагы атактуу Фхутемас Фтейнде улантып, аны аяктаган соң Ленинград шаарында сүрөт окуу жайында окутуучулук кылат. Алыс жүрсө дагы эл жерин жадынан чыгарбай, кыргыз адамын, кыргыз жерин дайыма тартып жүрөт. Ушундан улам элдин салт санасын, жердин жылуу демин жылаңайлак таманы менен көөдөк кезинен өтө эрте сезген аны кыргыз сүрөт өнөрүн өркүндөтсүн, пайдубалын негиздесин деп Москвадан туулуп өскөн Кыргызстанга жиберишет. Ушуга байланыштуу ал 1933-жылы түзүлгөн Советтик сүрөтчүлөр союзунун Кыргызстандагы уюштуруу комитетинин төрагасы болуп шайланат. Москвада жүргөн кезинде эле ал эл агартуу комиссариятында музейлер бөлүмүн жетектеген эски большевик Феликс Кондун жардамы менен Третьяковский галереясынын кызматкерлерин көндүрүп, алардан алыскы Кыргызстандын Али Карманарга эч нерсеси жок кур алакан сүрөт галереясы үчүн Врубель жана Саврасов сыяктуу классиктердин картиналарын бөлдүрүп алып келип, республиканын сүрөт өнөрүнүн болочок негизин түзө баштайт. Мына ошол Чуйков мени жылуу тосуп бет алдымда турду. "Чакыртып алганыбыздын себебин билерсиң. Эмдиги жылы Москвада кыргыз адабияты менен көркөм өнөрүнүн 10 күндүгү өткөнү жатат. Ушуга байланыштуу москвалык театр сүрөтчүсү Яков Зиновьевич Штофер чакыртылды. Экөөңөр Алтын кыз спектакли менен Токтогул операсын жасалгалайсыздар." Ойлонуп калдым. Кызык, бу жерде менден башка деле сүрөтчүлөр бар эле го. Бир жыл калганда окуумду бүтүртө койбой чакыртып алгандар эмнеси? Эмнеге ойлоно түштүң? Бу жерде Штофер менен иштеше турган менден башка деле сүрөтчүлөр бар эмеспи деген турасың го. Дейман Тюринди деле чакыртып алмакпыз. Бу жерде Ивдаков, Игнатьевдер деле бар. Бирок Москвага, декадага республиканын атынан, кыргыз элинин атынан улуттук театр сүрөтчүсү катары өзүң барышың керек. Кандай дейсиң? Кандай демек элем? Эгер республиканын, биздин улут маданиятыбыздын кызыкчылыгы, намыс-арияти үчүн болсо, анда эмне демекмин? Албетте туура демекмин. Ишти дароо баштоо максатында Штофер менен кездешип, аны менен таанышууга жөнөдүм. Кыргыздын театр декорация өнөрүнүн калыптанышы дал ушол Яков Штофердин ысмы менен башталат. Ал келгенге чейин профессионал театр сүрөтчүсү бизде деги болгон эмес. Яков Штофердин театрда кызуу иштеп аткан жеринен жолуктурдум. Аты жөнүмдү айтып, өзүмдү тааныштырганда колундагы кыл калемин кое салып өйдө болду. Айтеев, кел. Сизде Фрунзеде менчелик эч ким күтпөсө керек. Анын өтө кичипейил жана жөнөкөйлүгү мага бара-бара өзгөчө жакты.
Айрыкча Алексей Евдаковдой сынап тиктебей, кичине эле кемчил жагыңды байкап калса, сыртынан же ичинен чүртетпей, сүйлөп атканда сөзүнүн маани мазмунуна өтө берилип, көздөрү жадырап жайнай түшүп сүйлөйт экен. Кыргызстан өкмөтүнүн чакыруусу боюнча келип иштеп аткан венгриялык белгилүү сүрөтчү Бела Уитс жана Кыргызстанга өз каалоосу менен келген дагы бир венгриялык скульптор Ласло Месарош жөнүндө ал мага узак сөз кылды. Маданияты эми гана тамтың өсө баштаган биздин республикага Москвалык эле эмес, венгриялык таланттуу адамдардын келип башоту менен иштеп атышы ичимди жылытты. Интернационалдык милдет достук кезде дуулдап, алуу алып турган кез. Болбосо Бела Уитс же Ласло Месарош үчүн биз кимбиз дагы, биз үчүн алар ким? Деге кыргыз сүрөт өнөрүнүн башатын, анын алгачкы жербайын койгон Образцов менен Чуйков же Штофер эле эмес, Бела Уитс жана Ласло Месарош сыяктуу мыкты сүрөтчү адамдардын ошо кезде биздин маданият тармагында иштеп калышы жаңы гана телчиге баштаган республикабыздын маданияты үчүн эле эмес, мага окшогон, Акылбековго окшогон койчулук таягын таштай салып, кече эле тоодон түшкөн жаш сүрөтчүлөрдүн калыптанышы, багыт алышы үчүн дагы аябай ардактуу иш өтөштү. Ошон үчүн биз эле эмес, биздин кийинки муундарыбыз кыргыз сүрөт өнөрүнүн тарыхы, түпкү түптөлгөн башаты жөнүндө кийин соңку сөз кылаардан мурун мезгилдин мыкты уулдары Бела Уитс менен Ласло Месарош жөнүндө, алардын чыгармачылык баяны жана өмүрү жөнүндө айтпай, эскербей кетүүгө эч болбойт. Бела Уитс Венгрияда төрөлгөн. Ошол жерде туралып, ошол жерде сүрөтчү эле эмес, революционер катары дагы тааныла баштайт. Шундан улам революциялык иштер үчүн өз элинин төбөлдөрүнүн куйкасын куруштуруп, 1919-жылдан баштап Венада, Парижде, андан кийин Москвада эмиграцияда жүрөт. Ого бетер курчуйт, ого бетер иштей баштайт. Анын үстүнө 1916-жылкы Сан-Францискода ачылган сүрөт көргөзмөсүндө анын чыгармасы алтын медалга татыктуу болушу аны өнөрдүн зор бийиктигине милдеттендирип, куштарлантып койгон болчу. Мына ушул учурда чыгышка жардам деген урандын алдында биздин республиканын өкүлдөрү аны Фрунзеге чакырат. Москвалык сүрөтчү Оксана Павленко менен Фрунзеге келип, сүрөт тартуу менен эле бирге көркөм сүрөт өнөрү боюнча келечек кадрлардын даярдоого киришет. Ал живописчи катары аз убакыт иштегени менен бирок саз иштеп кетти. Жаш сүрөтчүлөргө багыт берди. Экинчи бир венгриялык бедисчи скульптор Ласло Месароштун өмүрү ого бетер кызык. Келечектүү бедисчи Ласло Месарош Римде окуган жана ошол жерде иштеген. Ал да Бела Уитсче өз мекенинен алыста жүрүп иштөөгө, жашоого аргасыз болгон. Анткени чыгармачылыгын жаш кезинен жумушчу табына, дыйкандарга арнаган. Иши менен сөзү эки айры жүргөн атка минерлерди аеосуз ашкерлеген. Бул официалды венгриялык төбөлдөргө жаккан эмес. Ошол үчүн нары жаш, нары келишимдүү, нары шыктуу жана оозунан сөзү төгүлгөн чечен бедисчини өз өлкөсүнөн алыста гармону алары ылайык көрүшкөн. Ошого карабай элин жерин дайыма көкүрөк толтосунда ала жүргөн Месарош фашисттик Италиянын чордонунда жашаса дагы өз эли менен байланышын үзгөн эмес. Месарош алгачкы ирет республикада бедисчилик ишти баштады. Орто Азияда биринчи болуп Фрунзеде улуттук бедисчиликтин алгачкы студиясын уюштуруп, өнөр-канасын ачты. Месарош Фрунзеде скульптор эле эмес, архитектор жана декоратор катары да иштеди. Шаардагы темир жол вокзалынын долбоорун түзүүгө катышып, өкмөт үйүнүн азыркы жазуучулар союзунун зор залы, кеңешме залынын фриздик эскиздерин тартты. Биздин республикадагы анын зор иши бийиктиги 4 метр келген советтик чегарачы ити менен деген эмгеги саналат. Ласло Месарошту алгачкы ирет скульпторлордун өнөр-канасынан учураттым. Ак жумал, нары сулууча келген, ал мурун сүйлөшпөгөн же билбеген кишиге сал менсингендей сезилгени менен, бирок сүйлөшө келгенде аябай кичипейил, элпек, атүгүл, сал тартынчак экени байкалат. Теге славян болгондуктан орусча аны дурус сүйлөдү. Көрсө, айтыйв менде эле сары тура. А сиз кандай деп ойлодуңуз эле? Ал мени чыканагымдан алып, өнөр-канасынын бир четинде турган кыргыз студентинин портрети деген өзү жасаган бюсту көрсөтүп, анан мага кыздай моймолжуп жылмайды. Мына ушундай деп ойлогом.
О, сарылыгым эле болбосо так эле ушундаймын. Экөөбүз тең күлүп калдык. Ой санабыз эле эмес, кандайдыр бир ички сезим экөөбүздү дароо жакындатып кетти. Биз байыркы жана орто кылымдын искусствосу жөнүндө ой козгоп келип, эстетика өзүнчө илимби же философиянын бир бөлүгүбү деген чаташ суроого такалдык. Ал ийниме колун акырын коюп, ойлуу боло калды. Менимче философия, достум, бүткүл илимдерди эле эмес, бүткүл ааламдын жол жобосун, анын пайда болушун бүт камтыйт. Эстетика философиянын бир бөлүгү эмес, боло да албайт. Ал деле башка илимдерде философиянын карамагында, бирок искусствого кызмат этет. Ал эми кечиресиз, эстетиканы философиянын бир бөлүгү эмес, болгону анын карамагындагы нерсе дедиңиз. Бир бөлүгү менен карамагындагыны өз ара айырмасы барбы? Менимче жок. Менимче андай эмес. Жөнөкөй бир мисал, күндү мисалы философия дейли. Ал эми жердеги деңизди эстетика дейли. Күндүн нуру жерге да, деңизге дагы, чөлгө дагы тийип турат. Деңиз эле эмес, бүткүл жер күндүн бир бөлүгү эмес, болгону анын карамагындагы нерсе. Күн болбосо жерде жашоо жок. Ошонун сыңары философиясыз жер үстүндө бир да илим жок. Бул маселенин бир гана жагы. Экинчи жагы мындай. Эстетика өзүнчө илим. Көбүнесе ал искусствого тиешелүү. Мисалы, зор сүрөткер бир гана сезим же интуициясы менен ажайып чыгарма жарата албайт. Маселен, ал зор максат менен зор проблемалуу чыгарма жазып атып, анан бара-бара ой санасы татаалданып, туюкка такалып калды дейли. Бул туюктан художник кантип чыгат? Акыл эс, сезим эле эмес, мындай учурда такалган туюктан бир гана эстетика алып чыга алат. Кантип? Ойлон. Чыныгы эстетика качан пайда болот? Бир эле чыгарманы кайра-кайра иштегенде. Мисалы, классикалык деңгээлде аткарылган чыгарма менен анын эң баштапкы вариантын салыштырып көрөлү. Автору бир эле киши, бирок айырмасы асман менен жердей. Жөнөкөй набросоктон классикалык деңгээлге кантип жетти? Кантип жеткирилди? Автордун генийлигиненби? Жок, андай эмес. Кайра-кайра эмгектенүүдөн. Демек, биринчи иретте эмгек генийди жаратып, анан барып гений ажайып чыгарма жаратат экен. Иисус Христин элине келиши деген картинасын Иванов бир эле эмес, бир нече жыл жазыптыр. Гений кандайча пайда болот деген суроого кайсы бир сүрөткөр тубаса гений өтө чанда жаралат. Ал эми көпчүлүк генийлер күнүнө төбөсү менен жер казып, ондогон жылдар иштегенде гана деген экен. Демек, жогоруда айткандай, генийди көбүнесе талант эмес, биринчи иретте талбаган эмгек жаратат экен. Бир эле эмгекти жылдап бир нече ирет жазгандан улам, сүрөткер эстетиканын илимий заң законун таанып билип, ушундан улам чыгармасы кандай туюкка капталса дагы, андан чыгууга көзү ачык болуп калат. Бул сөздөрүн ал жөн эле көп билем дегенден эмес, көкүрөк тепкен ой санасы аябай оргуп турганынан айтып атты. Кечке маал алыкул жашаган үйгө келдим. Айтмакчы уш жерде айта кетчү бир сөз, ар кыл улуттагы сүрөтчү сырдаштарым болгону менен, бирок бүткүл дитим, кан жаным, жазуучу акындар тарапка тартылып туручу. Себеби жөп жөнөкөй. Кыргыздын алгачкы акын жазуучулары менен көктөйүмдөн бир окугамын, бир жатаканада жаткамын. Кыскасы, алар менен достошуп дагы, касташып дагы, кан жаным бир болуп калган. Бош убактым болсо эле, аларды көздөй жөнөшүмдүн себеби мына ушу болду. Ошентип Алыкулга келдим. Ал чакан бөлмөгө камалып алып, колдорун желкесине жаздап, керебетинде жатыптыр. Кичинекей жаман үстөлдүн алды үстү тегереги бүт кагаз. Эч жака чыкпай, 2-3 күндөн бери камалып алып иштеп аткан сыяктуу. Антейин десең өңү өчүп, деми түшүп сабыры суус. Каттуу иштеген кишини шык кубаты дарып, толкундап турат эмеспи? Эмне болду? Бир жериң ооруп турабы? Суроомо жооп бербеди. Жөн гана ордундан туруп, чачылып жаткан кагаздарын жыйнап атып, «Жакшы келбедиңби?» деди. Жерде жаткан бир баракты алып окуп көрдүм. Ааламды алдуу кылып жаратканым, баарына энчи бөлүп жашагандын, асмандан жердегиге кубат берип, дүйнөнүн жарык жылык жыргалдарын бир гана адамзатка жазып койгон,
Бийлигин өкүм кылып падышанын. Ыр көңүлүмө дарожага түштү. Чаңкаганда суусундук жуткан сезим бар го. Дал ошондой сезим келе түштү. Өзүң жаздыңбы? Алыкул жылмайды. Ушундай ыр жазаларыма ишенесиңби? Эмне үчүн ишенбейм? Мукай менен Жомарт сени таланттуу деп жүрүшөт го. Үстөлдүн аркы бурчунан дагы бир бара калдым. Арсыз бар сүйөмүн деп айта турган, таң калам карап туруп мен ушуган, сүйөм деп сүйгөндөрдү шылдың кылат. Неге айтып чын сүйүүгө арзыбаган? Жактыбы? Ой абдан. Анда муну да тигини да мен эмес, Шота жазган. Мен болгону кыргызчага котордум. Орусчасын берчи. Орусчасын окуп көрүп, кыргызчасындагыдай эч бир жан рахат ала албадым. Сен муну которбой эле жан дилиңди берип Шотанын дастанын кайрадан кыргыз тилинде жазып чыгыпсың. Ички сезимин мага канчалык билгизбейин дегени менен менин бул сөзүм ага жага түштү. Эгер курмактуу болсо, ал кол шилтеп басып кетмек. Мүнөзү ошондой. Өзүнчө магдырай, тунжурап, шыпка өңүлдү. Да, жемиштүү иштеп атыпсың, бирок мен Москвадан келгенден бери кабагың карыш. Менден эч нерсе жашырчу эмес элең, эмне болду? Кайгысын кайра эстетип койдум окшойт. Иреңи ого өтөр муздай түштү. Ордунан туруп, шадылуу колдорун чөнтөгүнө салып, үн сөзсүз шылкыйып, тар бөлмөсүндө ары бери баса баштады. Анча-мынча кайгыга моюн сунмак түгүл, өңүңдөн билгизчү эмес элең, бул ирет. Кичинекей терезе аркылуу ал сыртка телмире токтоп, анан ошо ары караган калыбында акырын унчукту. Эмне, өңүмөн билинип турабы? Билинбесе сурабайт элем да. Анда билип ал. Баягы сага айтып жүрүүчү Айдайдан ажырап калдым. Ушинтти да анан жаныма келип, бет маңдай отуруп мени теше тиктеп калды. Бул сөз көптөн бери аны аябай кыйнап, көкүрөгүн жарып чыкчудай болуп, мына азыр гана айтылганына, болгондо да жакын кишисине айтылганына алыкул кыйла жеңилдей түшкөнсөп, мына ушундай курбум дегендей жеңил үшкүрө ормойду. Ичимден тыз эте тындым. Айдайдын жана анын алыкулга болгон мамилесин менден жакшы эч ким билчү эмес. Көп кыздардын ичинен Айдай, Тенти, Лара жана Гафифа сыяктуу педтехникумда жана медтехникумда окуган кыздар көптүн, айрыкча бизге окшогон эми гана чытырап жетилип келаткан кыргыздын алгачкы чыгармачыл жана партиялык интеллигенциясынын көңүлүн бийлеп, көзүнө түшкөн кыздардан эле. Айдай Жигиталиева ушул эле Чүйборунан Токбай деген айылдан болчу. Олоң чачы белине түшкөн кырдач мурун, буудай раң, татына кыз жаштык курагына кыялмас ойт берип, медтехникумдун клубунда уюшулган жаштардын кечесине кээде келип калар эле. Педтехникумда окучу. Бул кечеге нары бой, нары колукту издеш үчүн биз да барчубуз. Айрыкча Мидин Алыбаев менен Тазабек Саманчинди жигиттер эле эмес, кыздар дагы кеченин көркү катары сезчү. Алар келгенде бака-шака күчөп, чын эле кеченин бөксөсү толо түшкөндөй болчу. Алыкулдун тигилердей топ жарган шатыра шатман көзөлдүгү жок эле. Кечеде акырын пайда болчу да, бир четте кечени телмиретиктеп туруп, анан бир карасаң көңүлү түшкөн бирөө менен акырын бийлеп жүргөн болор эле. Ал кездеги көпчүлүк жаштар ким кыйкырып, тартынбай таркылдап сүйлөсө, же ким топ бузуп чатак чыгарса ошону кыйын деп түшүнүшчү. Анткени ошо кездеги маданий деңгээлибиз ошондой окшобойбу. Ушундан уламбы, Алыкулдун жүрүш-турушу жаштардын арасында, айрыкча бий кечелерде анча алымдуу болбой калчу. Жыйнактары чыгып, акын аталып калса да делпилдеп кетпей, нары түнт, нары сабырдуу, оор. Айдайдын өзүнүн айтуусу боюнча, Али автору таптакыр бейтаныш акындын экинчи жыйнагы кокусунан колуна тиип окуп калып, ошондо биринчи рет поэзиянын күчүнө кумароту ойгонуп, демейки өтүп аткан бу өмүр, бу жашоо ага дароо башкача сезилип, башкача көрүнө түшкөн. Көңүлү канат улап, ою обого калкый түшкөн,
Ушундан улам Алыкул Осмонов деген ысым жөнөкөйлө ысым эмес, өмүрдүн сыры менен чырын ага башкача тилде жетик айтып бере алган, айрыкча аялдардын көңүл кумарын ойгото билген ысым экенин өзүнчө, өз ичинен ынана таң берген. Ушундай күндөрдүн биринде эки жолдошунун коштоосунда педтехникумдун алдынан өтүп бараткан акынды Айдайга Лара Кошоева көрсөтө берип, «Тигине, сен сураган Осмонов» дегенде, Айдай жарык эте бурла берип, акынды бир саамга көз токтото тиктей калган. Ойнок көздөрү ошондо ого бетер кумарлуу жылт этип, акындын бир ором ырын эсине алган. «Кош жан эркем, кош дегенге таарынба, мени күтпө, мени эстебе сагынба, жаш кезиндей ынак сүйүү жок окшойт, 30 жаштын улам аркы жагында». Келишимдүү сөмөйүн татына эринине комай жөлөп, тунжурай түшкөн Айдайдын көз алдынан жүзү мотурайган, узун бойлуу, колу буту шадылуу, кара тору жигит узай берген. Капырай десе, өзү 30га чыга элек жатып сүйүү жөнүндө эрте жашында мынча муңканып жазды экен деген суроо Айдайды кыйлага ойлонткон. Поэзиянын мукам тили менен адам тагдырын, анын ички ой санасын жоруй билген мына ошол жигит көп узабай эле медтехникумдун клубунда пайда болду. Кыргыз атчандар полкунун кылычтай болгон сындуу командири менен Айдай чарк айланып бараткан. Айрыкча аялдарда желкеси менен сезип, же көрө койчу бир сергек туюм болот. Мына ошондон бу же башкабы айтор чарк айланып бараткан Айдай бей аянтынын оң капчытын жалт карай берип, дал өзүн тиктеп турган баягы акынды көрө койгон. Бу өмүрдө көп эле көздөр бири-бири менен кездешет. Жөн эле кездешпей, кумарлуу, кусалуу кездешет, же сагыныч отун чачып кездешет. Бирок акындын ага болгон бу көз тиктеши ага да, буга да окшобогон жөнөкөй, таза, мына ушул тазалыгы жөнөкөйлүгү менен биротоло кишендеп алчудай болгон тиктеш эле. Музыка бүтөр менен Айдай командирге сал сузураак рахмат айтып, анан обочо турган Тенти Жунушбаеваны көздөй басып кетти. Нары сындуу, нары жакшы бийлеген бу жигит көйрөңүрөөк жана мактанчагыраак экени үчүн бая эле Айдайга анча жага бербей калган. Медтехникумдун көркүн ачкан айрыкча Тенти Жунушбаева, Айдай Жигиталиева, Лара Кошоева жана башка кыздар тоодон чогулткан бир десте гүлдөй дайыма кеченин көркүн ачып, жүрөккө нур, көңүлгө шам жагып турар эле. Жоомарт баштаган таланттуу жаштардын көңүл кумары, жүрөк азыгы дал ушерде эле. Тенти Жунушбаевага катуу арзып жүргөн Жоомарт жаштардын мындай оюнзок кечелерине анча келе алчу эмес. Анткени ошол кезде эле акындык атагы аны таанып билгендерге эле эмес, ала тоо аралап, өзү мамлекеттик деңгээлден маселе иш чечип, сөз сүйлөп калган болчу. Ушундан улам карагат көз, калем каш Тенти үчүн бу жерде күнүнө бир эмес, 1000 ирет келүүгө да даяр эле. Бирок келе алчу эмес. Жоомарт Тентиге аябай ашык имиш деген сөз а кезде бири-бирин беш колдой тааныган шаардык жаштарга эбак эле тарап кеткен. Атүгүл бир ирет медтехникумдун директору Жукеш Мамбеталиев өзүнүн студенти Тентини Жоомартка телефонго чакырып бергенин уккан Лара Кошоева жакын курдашынын бул бактысына өз ичинен аябай суктанып, «Тентибай, сени теңир жалгаганы ырас экен, башкага эмес, сага бизден Жукеш Мамбеталиевич ортомчу жүрсө, мындан артык бакыт барбы?» дегенде Тенти сал тартына берип, «Жукеш Мамбеталиевич менен Жоомарт педтехникумда бирге окуптур. Ошон үчүн го. А сенин бактың эмне? Менден кемби? Мидинди өсүп келаткан жакшы акын, жакшы жигит дешет го» деген. Лара Кошоева ата-энесинен жашынан айрылып, балдар үйүнөн эс тарткан. Кийин келип медтехникумга кирген, адабият ичкен суусу, жуткан абасы эле. Дарыгерлик адистикке окуп жатканы менен, ошо кездеги педтехникумдун алдында уюшулган Кызыл учкун адабий ийримине катыша турган. Бою сындуу, ак жумал Лара кезинде өзү да ичинен эч кимге билгизбей Жоомартка ашык болгон. Таланттуу акындардын ичинен нары сындуу, нары өңдүү, нары өткүр, нары шатыра шатман шайыр эле Жоомарт болчу.
Башкасын айтпаганда да анын сапырылган тармал чачы эле жаш кыздардын көңүл делебесин купуя кумарланчу. Бүбүя Керимжанова ачыгын ачык, жабыгын жабык ага кыйла рет арзыды. Бирок Жоомарттын көңүл төрүнөн бир гана Тенти түнөк алды. Бир ирет Жоомарт Тентиге арнап: «Ай жарык мемиреген түнгө окшойсуң, ачылган акация гүлгө окшойсуң, бетиңден бермет нуруң жанып турса, безенип булбул салган үңгө окшойсуң» деп ыр жазып, кимдир бирөөдөн берип ийиптир. Мына ушул 4 сапыр жүрөгүнүн эле эмес, жүрөк толтоосунун 4 жеринен жаралап койгонсуп, Тенти өзүнөн өзү жалгыздап, арзуу отуна муюп сары санаага чөктү. Жаш кызды арзуу отуна салып коюп, Жоомарт жумалап эмес, айлап кайдадыр жоголуп келбей кетти. Ал Жоомартты күттү, жанында туруп, демине демин кошуп, анын көздөрүнөн өзүн көргүсү келди. Бирок Жоомарт келбеди, узакка келбеди. Ушундан улам Москвадан кече келиптир дейт. А бүгүн мүмкүн буяка келип жүрбөсүн деген үмүт менен, анын үстүнө Лара менен Айдайдан ажырай албай, алар менен кечеге басып келген. Лара Мидин, ал эми Айдай бейтаныш бир аскер кызматкери менен бийге чыгып, а Тенти өзүнө жан жолотпой бир четте тура калган эле. Аңгыча бейтаныш аскер кызматкери менен бийлеп келген Айдай албыра аптыгып, жүзүн бир бүктөм ак бет арчысы менен тынсыздана желпип: «Тенише, тиги жигитти тааныйсыңбы?» деди. «Кимди?» «О, тиги китебин сен баштанып жаткан акындыбы?» Аны ким тааныбасын? Эмне чакырып берейинби?» Койчу, чакыр деп атамбы?» «Жашырба, көзүңдөн баарын көрүп турам». Тенти ансыз эле Алыкулду көзү менен арбап, ал тиктесе эле колу менен жаңсап, аны өзүнө чакырып алып, андан көңүлүн уйгу туйгу кылган Жоомарт жөнүндө бир жаңылык угууну самап турган. Айдайдан улам ал тарапты карай бергенде, Алыкулду Тенти ишарат менен өзүнө чакырып калды. Алыкул адатынча эч камырабай, түз эле элди жиреп аны көздөй басты. Аны Төлөн Шамшиев менен Касымжан Төлөбаев коштоп алыптыр. Алыкул жанына келгенде Тенти: «Алыке, жаңы жыйнаңыз менен куттуктайм» деди. Рахмат. Талантыңызды өтө баалаган көп окурмандарыңыздын бири жаныңызда турат. Кааласаңыз тааныштырып коем. Мен тааныйм, деп Алыкул чукул бурулуп, Айдайга колун созду. Атым Алыкул. Сиздин атыңыз Айдай. Мени кайдан тааныйсыз? Жүзү албыра түшкөн Айдай чын эле таңдана жакасын карманды. Тааныйм. Былтыркы майрамда концерт бергенсиңер, сиз абдан жакшы ырдагансыз. Анан Алыкул Тентинин көкүрөк оюн биле койгонсуп ага бурулду. Тентибай, жокем Москвадан келери менен шашылыш кетмен төбөгө кетти. Токтоголдун ырларын эл оозунан жыйнап, китеп кылып чыгарганы жүрөт. Жакында келип калат. Тенти ичинен бөксөрө түшкөнү менен сыртынан сыр бербей маңкая таңданды. Муну мага эмнеге айтып атасыз? Анын кайда жүргөнүн билгидей, жокеңиз менин кимим эле? Кыздын кыркамалын сезе койгон Алыкул ишинен тынып кыздарды коштоп сыртка чыкты. Сыртта ай төбөдө маңкайып, ажылдыздар көктө гүл мыктай ар жерде тизиле кадалып, түнкү шаар көк деңиздеги кайыктай мемирей түшкөн экен. Кыздар кыйын келет эмеспи? Айдай менен Алыкулдун эки ортосундагы көңүл табын биле коюштубу, акын менен коштошуп, Айдайды акырын араларынан бөлө берип, жатаканага чууруп кире беришкенде, Алыкулда жан жок бекен, Айдайды шак билектен алды. Ошондо кыздын чыбыктай ийилчек бураң бели оңой эле анын кучагына кире түшүп, саал төмөндөн аны чочулай тиктегенде, махабатка мелт калп толгон көздөрү нары наздуу, нары кумарлуу тартып, мой-мол жүй берди. Анан экөө үн сөзсүз дымып, кууш кыябанга түштү. Айдай жай гана каалгыйт. Аны кумарланткан баягы махабаттын автору жанында баратат. Кызык, кыз кыялын күүлөй билген, назик ырларды жаза билген акындын мына бул колу, ал ойлогондой өтө назик эмес, күнү түнү соко кармаган дыйкан колундай өтө эле тартагай, анан да шадылуу экен го. Унчукпай баратканы менен анын тулку боюна чейин эле эмес, бут шилтеген басыгына чейин Айдай мына ушинтип сынап баратты. Бир кыйладан кийин гана Кудай жалгап,
Алыкулдун коңур үнү жымжырттыкты бузду. Окууңуз кандай? Дурус. Эң бактылуу учуруңуз азыр. Эмне үчүн? Студенттик кез эң бактылуу учур болот. Айтылуу Дзержин көчөсүнө чыга келишти. Алыкулдун сүйгөн көчөсү. Тигине көктө толуп ташыган ай так төбөдө экөнү маңкая тиктеп турат. О ай нуру көктө тулпары байланган, о ай нуру көк деңизде чалкыган. Эки оромыр илхамына келе түштү. Түнкү жел желпете жортуп өтүп, сөйкө жалбырактар асты термелет. Бутакшагы жетилип келаткан эмен багынын тушуна келгенде, Алыкул Айдайдын чыканагынан асты алып токтой калды. Айдай. Мындан 4 жыл илгери көптүн катарында тиги эмен жыгачын мен отургузган элем. Тез эле жетилип мына эми көлөкө бергидей болуп калыптыр. Айдай жарык эте ага бурулду. Чын эле сиз тиктиңиз беле? Ооба, эмне болду? Көрсө, сиз тиккен дарактын түбүнө келип, сиз жазган ырларды окуп жүргөн турбаймынбы? Ой, кызык. Алгачкы жолугушуу, алгачкы таанышуу мына ушундайча бүттү. Айдайдын кандай абалда экенин ким билет? Алыкулга ошонун эртеси эле эки ыптасына эки канат бүткөнсүп көкүрөк дүбүртү аны ого бетер обого адып ушту. Поэзия, сүйүү, келечек, бу не деген мелт калт өмүр. Мындай болгон соң 1 жылдык өмүрдү 1000 жылга сыйгандай кылып жашагың келет, иштегиң келет. Ошентип Алыкулдун тар бөлмөсү кеңейе, көзү ачыла түштү. Ымыркайынан ата-эненин же жакын туугандын мээримин жакшы көрбөгөн ал алгачкы сүйүүнү башкача тосуп, башкача сезди. Балдар үйү аны атадан артык асыраганы менен, бирок бу дүйнөдө чын ыкласынан аны төбө чачынан сылаган жакын кишиси жок эле. Ушундан улам Айдай ал үчүн күтүлбөгөндөй айдан түшкөн сөп, нары анын арзу отун ойготсо, нары аны күткөн, аны ойлогон жакын кишиси катары бел болуп калды. Ошон үчүнбү Алыкул аны менен тез-тез жолугуп турууну самады. Бөтөндүн көзүнө Айдай мүмкүн катардагы эле кыздардын биридир. Алыкулдун көзүнө аны эле эмес, бүткүл дүйнөнү жарык кылып турган жарык шамдай сезилет. Айрыкча Айдай менен таанышкандан бери көкүрөк көксөсү ыр селинен бүткөнсүп, чок жүрөк ырлар өзүнөн өзү мөндүрдөй төгүлүп, жазарга кагаз, учтарга калем түтпөй күнү түнү ыр жазууга өттү. Бирок бу бактылуу күндөр узакка созулбады. Ошо жылдын жазы Алыкул жалгыз калды. Адам жакшылыкка да, жамандыкка да өзүн даярдай жүрүшү керек экен, деп жазды Алыкул 1938 жылдын май айында күндөлүгүнө. Бакыт кушу дайыма бакчамда сайрап тургандай сезчүмүн. Көрсө андай эмес тура. Ким экениңе, кандай экениңе карабай, тагдыр сени ташка уруп алат экен го. Бүгүн абалым өтө начар. Өлүп алайын десем жан таттуу, кирейин десем жер каттуу. Кечээ эле бу кызык дүйнө меники болсо, бүгүн ошол кызык табынан дароо кетип, өзүмдү эптеп бир күн көрүп, жан багып жүргөн макулук сезем. Өмүрүмдө эч качан, эч кандай күйүткө өзүмдү алдырып көрбөгөн мен Айдайдан ажыраарым менен төбөмө түн түшүп алдастап калдым. Бу ажырашууга ким күнөөлүү? Менби? Айдайбы? Айдай менен 36 жылдын экинчи жарымынан таанышып, 38 жылдын май айына чейин арзуу дооруну сүрдүк. Анан эмне болду? Айдайдан кат алдым. Бу кат мени катуу кайгыга салды. Оорум ого бетер күчөп, маанайым чөгүп төшөктө жатып калдым. Сени күткөн, сени ойлогон жакын кишиң жок бу дүйнөдө. Жалгыз калуу кандай жаман. Ансыз эле адам жалгыз төрөлөт, ажалды жалгыз жапа тосот, муздак жердин алдында биротоло жалгыз калат. Бу аз келгенсип адам тирүү кезде жалгыз калганы кандай кордук. Бир күнү эшик кыйч ачылып, сырттан бирөө кирди. Дале төшөктөн тура албай жаткам. Көзүмдү ачсам Айдай. Мурун жарык этип, жадырап кирсе азыр сууз, көзүндө сана. Кел. Айдай жаныма келип отурду. Эриндерин тиштене шылкыйды.
Ооз ачса эле буркурап ичүүдөй абалда турду. Рахмат келгениңе. Эми туруп кетем. Мынтип ооруп жатканыңды билсем азырынча келбейт болчумун. Сөзүмдү угуп, кайрадан ооруп каласың го. Айдайым, күндөйүм, сөзүңдү айтпай эле кой, билем. Ата-энеңдин жалгыз баласысың, кызы дагы, уулу дагы жалгыз сенсиң. 13 жашыңдан сени атаң шаарда окутту. Дем алыш сайын сени алып кетмекке атаң араба менен келип техникумдун алдында зарга күткөн күндөрүм мени билбейт дейсиңби? Атүгүл силерди 10 эркек баладан кем бакпайм деп атаңа эркелеп айткан сөзүңдөн бери билем. Бирок айлаганча жашыңдан сени алар башкага болуп коюптур. Ата-энеңдин же биз же алыкул дегени жөнүнөн эмес. Анткени бала кезден башпайлап болуп койгон шертти ким бузса ошонун үйүн кутур урат имиш. Шерт убада урат имиш. Элдин илгертен келаткан салтын унутпаш керек. Айдайдын ак жүзүнө мөлтүр жаш куюлуп түшүп, таноосуна токтоду. Айдайым, турмуш бизди канчалык чүйелентип түйбөсүн, биз аны акыл менен чечишибиз керек. Жүрөгүң бөтөндүк эмес, бир гана меники. Мен буга ишенем. Мындай болгон соң, биз үчүн бир гана жол, сен азырынча тигиге күйөөгө чыга бер. Айдай селт эте башын жерден алды. Жаш жайган көздөрү бакырая мага тигилди. Бул эмне дегениң? Башка айла жок. Баш кошкондор ажырашпас болуп турбу? Ажырашып кел. Мен сени күтөм. Айдайдын көздөрү чанагынан чыкчудай, бакырайып ого бетер муздай түштү. Ушу кантип болсун? Тагдырыбызды биротоло бири-бирибизге байлаш үчүн болбогонду болтурушубуз керек. Айдайдын көз жашы мөндүр болуп төгүлдү. О, Кудай-ай, ушундай кантип болсун? Мен анын артына батпаган олоң чачын сылап аттым. Айдайым, күндөйүм, башка эч айла жок. Жүрөгүң меники болсо болду. Ошол күн биздин акыркы жолугушубуз болду. Айдай айласыз күйөөгө кетти. Бир ирет анда мындай деген кат алдым. Падышам, өзүң жанымда болбогонуң менен ырларың жанымда. Тигиге билгизбей, жатсам турсам, жаздыгымдын алдында жаздап коюп окуйм. Ырларыңда так эле өзүңдөгүдөй тазалык, акыйкаттык, жөнөкөйлүк, боорукерлик жана өмүргө ченемсиз кумарланып куштарлантуу бар. Соолуп бараткан даракка суу берген бир гана ырларың. Күт мени, сенин Айдайың. Күттүм. Ар бир айды, ар бир күндү, ар бир саатты эсептеп күттүм, бирок Айдай келбеди. Келе албай калды. Кара басып төрөттөн каза болду. Аттиң-ай, ушунча да тагдыр ташбоор болобу? Анда билип ал, капаке. Баягы сагайдып жүргөн Айдайдан ажырап калдым. Ушинтти да анан жаныма келип, бет маңдай отуруп мага сабырсыз тиктеп калды. Бул сөз көптөн бери ичинде кыйнап, көкүрөгүн жарып чыкчудай болуп, бирок убак сааты келбей айтыла албай жүрүп, азыр гана айтылганына, болгондо да жакын кишисине айтылганына, алыкул кыйла жеңилдей үшкүрүнө ормойду. Мен анын көңүл жаратын ого бетер ырбатпайын деп, ресторанга алып барып, көңүл айтып, анан жакында эле ачылган Ала Тоо кинотеатрынын алдына ээрчитип чыктым. Аерден бизге режиссер Аманкул Куттубаев учурады. Касым Тыныстанов түрмөдөн чыккан атыптыр уктуңарбы? Жок. Жусуп Турусбековго жакында чыгып барам деп телеграмма келген имиш. Нары сүйүндүм, нары ишенбедим. Түрмөдөн телеграмма түгүл, уй тилинде кат-кабар жибере албайсың. Куттубаев биз менен коштошуп атып, капар, эгер убактың болсо, Жусуптун үйүнө бара кетчи. Эртең театрга сөзсүз келсин деди. Анан Касымдын телеграммасы жөнүндө дагы биле кел. Ошентип 38-жылы Фрунзеге келип төбө чачым тик турду. Кыргыздын мыкты уулдары түрмөгө шыкалыптыр. Алы Токомбаев түрмөгө алынып, бирок бир кезде Кызыл Кыргызстан Касым Тыныстановду байманапчыл, улутчул атаганы эбепке себеп болуп, бошоп чыккан окшойт. Жомарт азырынча түрмөгө алынбаса дагы улутчул катары кодуланып атыптыр.
Ушуга байланыштуу эгер Жомарттын Алтын кызы менен Айчүрөгү программанын репертуарынан убактылуу токтотулуп, Жусуптун Ажал ордуна спектакли даярдалып аткан экен. Ансыз эле өзүм да Жусуп менен жолугууга анын Ажал ордуна спектаклине сүрөтчү жасалгалоочу болгон соң кеңешүүгө тийиш элем. Бирок алы кулга кыйылып турдум. Аны ары бери ээрчитип, көңүлүн канчалык көтөрөйүн дегеним менен көңүлү көтөрүлбөдү. Аны муну сүйлөп берип, үйүнө чейин бирге келдим. Ал Түгөлбай менен коңшу туручу. Анын бүктүшү иштеп атканын пардасы ачык терезеден байкап калды окшойт. Көрөсүң, өмүр жагынан дагы, өнөр жагынан дагы баарыбыздан ушу Көлкөңбай озот, деди. Муну эмне үчүн айтып калдың? Анткени көп окугандан Мукай, Жусуп менен Узакбайды көрдүм. Көп окуганга караганда көп иштеген киши алдыга озот. Кечке маал Жусуптукуна келдим. Боорсулдап үрүп чыккан кичинекей күчүктөн башка короодон тирүү жан көрүнбөдү. Бир кызыгы, күчүк бир кездеги менин кундузума абдан окшош экен. Кундуз эле эмес, ушундан улам бир кездеги жетим кезим эсиме түшүп, ушундан улам күчүктү ушунчалык эзиле тиктеп, делдее калганымды ит да болсо дароо байкай коюп, үрбөй, тескерисинче мени теңирее тиктеп калды. О, капырай, ушунча да окшош болобу? Ийле калып, төбөсүнөн сыласам, сырая жата калып, оозун арандай ачып, мени менен ойногусу келди. Ичкери өткөрүп жиберди. Чын дилимден жакшы көргөнүңдү адам эле эмес, ит дагы билет. Кире бериштеги бут чечер үйдө жаман примус, андан араак бурчта бир нече бош бөтөлкө жатат. Ашканага өтө берчи бөлмөнүн каалгасы кичине ачылып турат. Тыкылдаттым. Жооп жок. Кайрадан тыкылдаттым. Эшикти ачтым. Төшөк каптап Гүлсүн жеңе төрдө отурат. Жеңе, саламатсызбы? Гүлсүн менден 2-3 жаш кичүү болсо да, Жусупту кадырлап, жеңе сиз дечүбүз. Бир ирет кызып алган Жусуп биздин көзүбүзчө Гүлсүндү уйпала эркелетип, Тукейге Киликов болбосо күкүндөй жарды кайдан тапмак элем деп жадырай шаттанган эсимде. Рапфакта окуп жүргөн Тукейге Киликов бир күнү Жусупка педтехникумда окуган Гүлсүн Молдокматова деген кыз бар. Акыл десең акыл, бой десең бой, өң десең өң ошо кызда, дейт. Анда ошо кызыңды сыртынан көрсөтчү, дейт Жусуп. Көрүп жактырып калат. Эч ким илип кете электе торуна салат. Таланттуу акындын жары болуу кыйын. Акылдуу Гүлсүн баарын билет, баарына чыдайт. Мени көрө коюп, каптап аткан төшөгүн тизесинен алып өйдө болду. Келиңиз, келиңиз, кириңиз. Жусукем жокпу? Жусукеңиз бир жумадан бери жок. Азыр эле Жазуучулар союзунан Темиркул Үмөталиев машинеси менен келип, мага аны жердин түбүнөн болсо да таап бериңиз деп кетти. Отуруңуз. Могу орундукка отуруңуз. Анча эмнеге керек болуп калды экен? Себебин уккан жоксузбу? Жок. Бүткүл союз боюнча азыр мыкты акын жазуучуларды сыйлоо жүрүп атыптыр. Кыргызстандан Төкмө акындар Калык Акиев, Алымкул Үсөнбаев, жазма акындардан Жусукеңиз менен сиздин досуңуз Алыкул сыйланыптыр. Жакшы иш болуптур. Эмне үчүн ушуга чейин мен укпадым экен? Мен деле азыр эле сиздин алдыңызда уктум. Союз өзү жаңы эле билсе керек. Мындай жакшылыкта Жусукени жердин жети түбүнөн болсо дагы издеп табыш керек экен. Кайда болду экен? Бир болсо Сокулуктагы Тукей Кекиликовдукунда болот. Бу жерден иштетпейт экен деп ошонукуна кетип калчу. Анын үстүнө Касым Тыныстанов камалгандан бери көп ичип кетти. Анын эң жакшы көргөн кишиси Тыныстанов эле. Кыйын заман болду го. Айтпаңыз. Тыныстанов камалгандан жарым жыл өтпөй Жусукеңиз бир күнү «Көкөн, бүгүн сен кенен кесири эч сал, мен арак алып келейин» деп калды. Эмне болду дагы, кайсы конооң десем, «Унчукпай эч сала бер Көкүн, бүгүн ким досубуз, ким душманыбыз билесиң» деди. Эмне эле деп атат деп таң калдым. Кечинде үйгө бир топ конок келди. Шаардагы кызматкерлер, акын жазуучулар, меймандардын баарына Жусуп ыстыкканга арак куюп, колдоруна алдырып, «Туугандар, анда мындай» деди. Биздин Ломоносовдун түрмөдө отурганына жарым жыл болуп калды. Кантели иш оор. Мына ошол кишинин ден соолугу жана камактан аман эсен келиш үчүн алып эле. Биздин Ломоносов дегенин ким деп калды ошондо бирөө.
Биздин Ломоносов, ал Касым Тыныстанов, dedi. Ушул сөздү укканда буюрса, мына азыр алып ийебиз деп отургандардын көпчүлүгү колундагы стакандарын дароо дасторкон четине кое койса болобу? Тыныстановдун зайыбы Турдубүбү дагы чакырылган эле. Өмүрү ичимдик ичпеген ал тигилер тигинткенде кычачтыкка колундагыны так алып ийип сыртка чыгып кетти. Бөлмөдө жымжырттык өкүм сүрдү. Туугандар, деди Жусуп, ушуну алып ийсеңер эле араңардан бирөө Лоцмановго шыбырап эртең эле эл душманы аталып каламго деп коркуп атасыңарбы? Коркпогула. Касыкем биротоло акталып мына жакында чыгып барам деп мага телеграмма келди. Жусуп ушуну айтар менен тигилер ыстыкандарын уя албай колуна алып, Касымдын ден соолугу үчүн деп бир серпүү менен тартып ийишти. Коноктор кеткенден кийин Жусуп аябай капаланды. Биздин дос менен душманыбызды өз көзүң менен көрдүңбү, деди. Ыстыкандарын дасторконго кое койгондор бүт коноктор. Мындайлар өз жаны өз кадыры үчүн элин эле эмес, энесин сатат. Мындай кишилер Касыкемдин душманы, менин душманым. Касыкеңден мага кайдагы телеграмма? Азыр түрмөдөн жакшылыкка телеграмма келчү заманбы? Буту шишип, ашказан ачылып араң эле жатат дейт түрмөдө. Алыкулду куттуктап, сүйүнтүп коюп, Сокулукка Жусупка жөнөмөк болдум. Айырды ал барбы, жокпу ким билет, деди Алыкул кыйылып. Жусуке сага эмне эле ушунча керек болуп калды? Жусуке сага эмне эле ушунча керек болуп калды? Ажал ордунаны жасалгалоодон мурун сөзсүз жолугушум керек, Алыкул. Куттубаева айтпаса дагы мен аны менен жолугушайын деп аткам. Сокулукка араба менен жетип, Тукей Кекеликовдун үйүн сураштырып таап алдым. Саламатсыңбы, Жусуке? Эски шинелин жамынып, жаман үстөлдүн жанында тунжура иштеп отурган Жусуп чачтары салбырай баш көтөрдү. Ою дале чыгармада турганы мени көрүп көрбөй караган көздөрүнөн байкала түштү. Капарсыңбы? Кел баатыр, кел, өт. Үйдө өзүнөн башка эч ким жок көрүнөт, өзү бир аз кызуу көрүнөт. Жусуке, сыйлыгың кут болсун. Рахмат. Азыр эле райондон уктум. Сизди Куттубаев эртең театрга келип кетсин деди эле. Анын үстүнө мен да сиз менен ошо Куттубаевдин оозун. Отур сүйлөшөбүз. Сүйлөшкүсү келип турганы байкалды. Күнү түнү ичип атканбы, өңү бузула түшкөн. Болтойгон эткел жүзү ого бетер болтою шишип, көздөр кызарып чыккан. Жаш айырмабыз анча болбогону менен Жусупту биз Жусуке сиз деп сүйлөп, аны Мукайдын катарына койчубуз. Мукай 4-чү жылкы, Жусуп менен Жомарт 10-чу. Жомартка сен менен сүйлөп, Жусупка анте алчу эмесмин. Бир эле мен эмес, аны тааныган акын жазуучулардын баары тең негедир өтө эле аны өздөрүнөн улуу сунтуп мамиле кылышчу. Буга себеп биринчиден анын поэзиядагы аты жөнү Алы Касым Мукай менен катар жүрсө, экинчиден анын чоң кишидей токтоолугу, сабырдуулугу, жөнөкөйлүгү ананда өтө эрте үйлөнгөндөн болсо керек. Анын поэзиясынан түштүк жергесинин күн нуруна ширелген токпейил пейзажын көбүрөөк көрөр элем. Ырларын окуганымда сүрөт тарткым келип кетчү. 30-жылдары гезиттин кабарчысы катары күнөстүү түштүктө жүргөн Жусуп эл эмгегин эле эмес, жер сулуусун поэзиясына кошо шимирип, күн оронуп жан сергиткен лирикалык ырларды жазган. 30-жылдардын башында ыр жыйнактары мактоого алынып, Жусуке анткен эмес, Жусуке берет эмес деген сөздөр көп айтылып, анын акындык жолу даңгыр боло баштаган эле. Бирок жылкынын күлүгү алдыга чыга калып, күлүктү тумшукка чаап токтотсо, адамдын күлүгү алдыга чыкканда эл үчүн, жер үчүн, партия үчүн деп ак сүйлөп, бирок эл иши үчүн бели ооруп, алаканы жоорубаган, эт менен челдин ортосунда жүргөн дили кара кишилер ар жерге оор казып коет тура. Жусуптун даңгыр жолу тез эле торолду. 1934-жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун 1-съезди чакырылып, ушул съездде Жусуп катуу сындалды. Мурун даярдалып коюлган окшобойбу, жары сөзгө чыккан адабиятчылар аркылуу атайын сындалды. Буга чейин Касым Тыныстанов сындалып, барар жерине барып, жатар жерине жатып тынган соң эми эл душмандарын бирден терген кара көлөкөнүн кара таягы эми Жомарт менен Жусупка, анан дагы Түгөлбайга шилтенип калган эле. Буга Жомарт менен Түгөлбай анча моюн бербеди.
Жусуп айрыкча Касым камалгандан кийин чөккөндөн чөктү. Ичкенден ичти. Гүлгөндө кең таноолору барбая түшкөн баягы шамы жанган кашкабагы сууп, өзүнөн өзү жалгыздап, өзүнчө эле ырбап, өзүнчө жыргап ичип кеткен учур эле. Төргө өтүп отурарым менен "Гапар, мына сен Москвадан окуп келдиң", деди. "Ош жерде жүрүп, өз элиңдин, өз жериңдин жакшы жаман жагын алыстан баамдай алдыңбы? Айрыкча жаман жагын көрө алдыңбы?" "Жаман жагын көрө албадым. Анткени чоң болобу, кичине болобу, менимче жаман эл болбойт. Жаман адамдар болот." "Жаман эл деп аткан жерим жок го, жаман жагын сурап атам." "Биздин эл жалкоо деп өзүбүз айта калып жүрөбүз. Сырттан караганда чын эле ошондой байкалат, Жусуке. Бирок түбү келип биздин эл жалкоо эмес. Убакытка көз каранды болбой, кылымдап тоо таштын арасында ээн эркин жашаган эл жалкоо эмес. Жапайы болуп кетиши мүмкүн. Бирок миллион сап манасты кылымдап кылымга ооздон озго сактап келген элди жапайы же жалкоо дей албайм. Чыбык сайып бак тикпей келгени жалкоолуктан эмес, жөн гана илгертен бери тоо таштын арасында, табигаттын кооз даяр гүл багында, даяр бакчасында жашап келгендигинен. Ал эми сиз сураган элдин жаман жагы, жаман адаты түпкүлүгү элден эмес. Элдин ичинен чыккан азыркы биздин жаңы интеллигенттердин кээ бир катмарынан пайда болду го дейм. Жусуп мени менен бир даалы ийип, жыргай түшкөн сезим менен чылымын чирк кеттире ырахаттана тамызды. Эмне үчүн? Эмне үчүн экенин мага караганда сиз жакшы билесиз. Анткени сиз алар менен аралашып иштеп жашап жүрөсүз. Түгүл ошолордун азабын азыр тартып атасыз. Айтмакчы Жусуке, улутчул деген жалаага мен анча түшүнө бербей жүрөм. Бизде улутчулдар барбы? Бар. Ким алар? Мен, Касым, Жомарт, Абдыкадыр, Баялы жана башкалар. Сиз ушу улутчулсузбу? Эмне? Окшошпоймунбу? Кыргыздар деген ыр менен роман баштаганым үчүн улутчул экенмин. Элимдин өткөнүн аябай жамандасам, анда таланттуу акын большевик болмокмун. Жакшылаганым үчүн улутчулмун. Айтчы, революцияга чейин биз эл эмес эле чөбөттөп жүргөн мал болчубуз деп мен, мисалы, жаза аламбы? Жок, жаза албайсыз. Туура, жаза албайм. Анткени революция мен үчүн ыйык. Ыйык нерсени арзан баада айта бербейм. Деги ыйык нерсеге жөн эле ар кимдин кеп көзүнө айланбай, ар кимдин көңүл табына, таза идеалына айланышы керек. Кел алып трибунага чыгып революцияны даңктоо ар кимдин эле колунан келет. Ал эми революция үчүн ак иштеп, ак жашоо баарыбыздын эле колубуздан келбейт. Мына ошо колунан келгендерди улутчул атап атышат. Ошол улутчулдардын бири мына менмин. Жок. Сиз эч кандай улутчул эмессиз. Себеби улутчул болууга бир себеп болушу керек да. Революция элибизди жок болуудан сактап калды. Сизге окшогон, мага окшогон жетимдер деле эмес, менин агам Темиркулга окшогон нары тайгалак, нары сыйгалак, принциби жок жетимдерге чейин тоо таштын арасынан бирден терип келип, адам кылып отурса, анан сиздин улутчул болууга кандай акыңыз бар? Сизди улутчул атагандар же келесо, же Совет бийлигинин келишпес душманы. Андай дагы, тегендей дагы эмес, менимче. Булар жөн гана сен айткандай эт менен челдин ортосунда жүргөн интеллигент сөрөйлөр. Өзүнүн кызыкчылыгынан башка жакты эч качан канжаны менен жактабайт, жактай да албайт алар. Анткени Кудай аларга зор принципти эмес, зор кара санатайлыкты берген. Мына ушундай. Ким эми ошолор, Жусуке? Жусуп жерге салынган кыргыз шырдагынын чекесиндеги оймо менен ары бери көпкө унчукпай басып жүрдү. Тиги эңшерилген бөтөлкөдөгүдөн дагы бир даалы ийгиси келип турду, бирок Жусуп түбүн түшүрө ичип кетиптир дебесин дедиби, менден тартынып тургансыды. Бир саандан кийин гана "Ошо аксакалыбызда шегим бар", деди. Мындан 2 жыл илгери бийик сапаттуу адабият үчүн күрөшөбүз деген макаласында Жомарт экөөбүз чыгармабыздан болгондо дагы Алтын кыз менен Ажал ордуна драмаларыбыздын улутчулдуктун мотивдери бар экен деп чыккан. Касымды уйпалагандагы ушу көрүнөт. Өзү
Жазуучулардын башын бириктирген аксакал болуп туруп, анан кантип ушундай кара санатайлыкка барсын? Капар, али жашсың да дегендей Жусуп башын чайкап алды. Анан мынтти. Токойдогу майда бара тайбандар куртту жөнү жок мактай берип, ажыдар кылып алган экен. Баралына келип, араны ачылып турган ажыдар майда бара тайбандар деле эмес, токойдогу арстандарды кошо тукум курут кылып соро баштаган экен. Ошонун сыңары кечеги кулду жөнү жок мактай берип, бүгүн аны ажыдар кылып алган окшойбуз. Жусуп кыйла чөгө түшүптүр. Бул анына түгүл үй ичинде үңкүйө ары-бери басып жүргөнүнөн эле байкалат. Акын жазуучулардын ичинен айрыкча Жусуп, Алдыкул жана Узакбайларда назик сезим өтө күчтүү эле. Башкалар анча капарына албаган нерселерди булар ичинен өтө сыздап, жүрөгү менен кабыл алышат. Бул сапат алардын кемчилигинен же эрксиздигинен эмес, адамгерчиликтин эң кылдат, эң назик сезиминин күчтүүлүгүнөн. Муну күнү кече Түгөлбайдын оозунан уккам. Таң калам, деп Жусуп форточканын тушуна келип чылымын дембедем соруп, сыртка ыргытып, кайрадан килемдин чекеси менен үстөл үстүндөгү бүтүп бараткан бөтөлкөнү көздөй басты. Революция жеңди. Эркиндикти, теңдикти алдык. Эми ар кимибиз өз алыбызга, чагыбызга жараша иштеп, тынч аман гана жашай беришибиз керек эле да. Карапайым элдин илгертен самаган ой тилеги ушул болчу да. Бирок эмне үчүн колуна амал тийген бир кездеги кулдун баласы байдын баласын эле эмес, болгондо дагы мага окшогон кедейдин баласына ишенбей шекшине баштады? Жөн эле жеринен жаңы замандын душманы улутчул атай баштады. Мунун себеби эмнеде? Менимче кул Иракты көрө албай атат. Бул байкоомдо мындан ары дагы Совет мамлекетине жолтоо болот, жана боло берет окшойт. Жусуке, азыр бир көзүң экинчи көзүңө душман болуп турган чак. Бу сөзүңүздү өзүңүз айткан баягы эт менен челдин ортосунда жүргөндөр укса, Баялы Исакиевдей сурабай этпей эле түрмөгө алып кетиши мүмкүн. Сезимге, ачууга алдырбаңыз. Жусуптун жини келип кетти. Мына сенде да ошондой тардык, коркоктук турат. Эмне үчүн дилдеги ойду ачык айтпашыбыз керек? Эркин ойлоп, эркин сүйлөп, эркин жашайбыз деп эл революция жасаган да. А биз эмне кылып атабыз? Бурч-бурчта чындыкты сүйлөп, ал эми трибунада башканы жалганды сүйлөп атабыз. Мынтип отурсак революцияга зыян гана кылабыз. Канчалык ачуу болбосун, чындык эл алдында айтылышы керек. Ошондо гана ишибиз алдыга жылат. Эгер Жусуке сизге трибуна берилип оюңду ачык айт десе, биринчи эмнени айтар элеңиз? Андабы? Жусуп ойлуу түнөрдү. Ата теги кедейген багал болгон деп, кечеги кедейдин, кечеги кулдун балдарын бир кылга урунттуу кызматтарга тарта бербеш керек демекмин. Салбыраган чачын артына салбырата серпип, мага бурулду. Сөздүн чыны ушуда. Бизге керектүү атүгүл акыл айтып жол көрсөтө турган кээ бир кишилердин ата теги байманап болгон үчүн эле баарын тең тапкатары жоюп салыш керек беле. Россияда интеллигенциянын гүлүн чет өлкөгө айдасак, а бизде теги бай болсо эле төбөсүнө камчы ойноттук. Мунун өзү өтө эле бир жактуулук. Ойлоп көрчү. Эзүүчүлүгү же макоолугу менен эле кээлер бай, ал эми чынчыл же калыстык үчүн эле кээлер кедей болуп калган эмес да. Алдым жуттумдук үчүн эле бай болбой, эмгекчилдиги, эртеңкисин ойлогон эс акылы менен бирөө бай болсо, экинчиси карды бир тойсо ошого ыраазы болгон жалкоо, эптеп жамбагарлар кедей болуп кала берген. Карды бир тойгонго ыраазы жүргөн жалкоо жамбактынын тегин кедей болгон үчүн, ошон үчүн эле урунттуу кызматка көтөрүлбөшүбүз керекпи? Кулдук али канында тазалана элек неме эл башкарып бизге жол көрсөтүүгө жарайбы? Жок, өзүнчө маселе чечүүнү кой, кайра өзүнөн акылдуу болгон үчүн мыкты кишилердин башын кесип отура берет. Ушундай. Капар, тап күрөшү бир жактуу болбош керек. Болбош керек. Жусуптун бул сөзүнө ичимден ынаап турдум. Чыны ошода. Ушуга байланыштуу башканы айтпайын, өзүмдүн башымдан өткөн бир окуя эсиме түштү. Жетимдик аябай мүңкүрөтүп, арып талып педтехникумга баягы жылы Оштон аран келсем,
Техникумдун алдында топ балдар менен турган Кыргызбай Кокуйбаев деген гендирин жеген кедейдин баласы интернатта ак жака көйнөк кийип, карды тоюп калганга эле көп калган экен. Мени көз көрүнө сартатап, башымдагы допумду жулуп алып, топ кылып тээп кеткени кантип эстен чыгат. Ошондо тиги бекер ашкак отурган Кыргызбайдын бутунан допумду бир ак куба өспүрүм талашып алып берген эле. Кийин билсем, ал орто чайракер бай адамдын баласы экен. Бул мүмкүн кимдир бирөөлөр үчүн майда бараттыр. Бирок ошо майда баратты, биз майда барат деп маани бербей жүрө берип, анан бир күнү ал коомдук кагылыштарга чейин өсүп жетсечи. Ошо күнү кечинде Жусуке экөөбүз шаарды көздөй жөнөдүк. Биздеги чатак силерде сүрөтчүлөрдө кийин соңго эле болбосо адырынча болбойт, деди Жусуп жолдо келатып. Анткени өзүңөрчө уюм болуп, ишти эми гана баштадыңар. Анын үстүнө ар кыл улуттансыңар. Бу жакшы. Себеби дегенде өзүң айткандай, жаш интеллигенциябыз али бышып жетиле элек кезде жалаң кыргыз баласы бири-биринен амал, жол талашып, же өзүнүн жолу арбыбай, же жол бербей, биринин этегин бири тартып бир жерде айлампа болуп тура берет окшойт. Сүрөтчүлөрдүн тизгини эртеби кечпи сенин колуңа тиет. Ошон үчүн биздин чатакты эми тең көрүп биле жүр. Кийин соңку сабак болот. Чын эле, эртең Түгөлбайдын Кең суу романына талкуу болот деп атышкан. Кел ошого сөзсүз кел. Катуу орукчал экенине карабай, Түгөлбай өз ишине кул катары иштеген, зор мээнеткеч эле. Айрыкча анын ушул эмгекчилдигин ичимен нары суктана, нары жактыра баалачумун. Анын үстүнө экөөбүз бир жашташ курб элек. Анан ага келбегенде кимге келем? Эртеси театрдан чыгып эле жазуучулар союзуна келдим. Союздун кичинекей залында эл көп экен. Алыкул акыры мени колтукка түртүп, тиги арткы бурчта отурганды тааныйсыңбы? Деди. Жок. Ал баягы айтылуу куйручу Кудул. Жүр ошонун жанына барып отуралы. Чукугандай сөз тапкан, кемчиликти келекелеп сатиранын отуна жаккан, эл көңүлүн тойгузуп күлкү менен баккан белгилүү эл шайырын сыртынан угуп жүрчүмүн. Куйручуктун жанында отурган Мидим менен Райхан аны кеп сөзгө чакырып, анын курч сөзүнө өздөрүнүн мурч сөзүн кошуп, зал ичи утуру күлкүгө дуулдай толуп атыптыр. Талкуу башталарга 5 мүнөт калганда Өмүркул Жакишев менен сырттан Түгөлбай Сыдыкбеков кирди. Түгөлбайдын өңү керсары, сал шалпы бош, жаштайынан кендирин кескен жетимдик жана өспүрүм кезинен илешкен катуу оору аны жаштыктын ойнок мүнөзүн басып, чоң кишидей өтө сабырдуу, салаваттуу кылып койгон. Жомарт Мидин же Райкандай бешене жазып күлгөнүн, өтө куунап сүйүнгөнүн көрө элекмин. Анан калса канаттуу поэзияга караганда, чынын айталы кара сөздүн жүгү оор. Кече эле мал айдаган таягын таштай салып, тоодон түшкөн чаласабат өспүрүм бүгүн батирден батирге көчүп жүрүп, жаңы замандын рухунда жаңы жашоого багыт алган, өз элинин кечеги менен бүгүнкүсүн бел чечип жазганы үчүн жылуу кеп сөзгө арзыбай, кайра сындалып атышы аны кантип иштен сыздатпайт, ойлонтпойт. Талкуу жуп башталаарда 4-5 кишинин коштоосунда Кыргызбай Кокуйбаев кирди. Мал кыйбасып президиумга өттү. Көк бөз жабылган үстөл ортосунан бакый орун алды. Мындайды 3 уктасам түшүмдө көрбөгөн мен Алыкулду акырын быкынга окудум. Тиги кайдан чыга калды? Алыкул кулагыма асте эңкейди. Сен алыста жүрүп, көп нерсени билбей калдың. Кыргызбай азыр жетекчи кызматта. Борбордук комитетте. Муну айырге ким алып жүрөт? Ким алмак эле? Вагов деген таекең. Анда жыргаппыз. Кокуйбаев кабагын ашкере кушуруп, кана жазмакерлерим, көп былжырабай сөздүн тогетерин айткыла. Эл тарыхы, жер тагдыры силердин тилиңердин учунда болсо, менин алакан учумда деген тейде сууз отурду. Мени бир кезде сартатап, карды ашка кичине тоюп калганга көбүп калган кечеген эме, бүгүн адам тагдырын, чыгарма тагдырын чечип калганбы? Чынымды айтайын, ичимден аябай капаланып, ар кыл ойго кыйла төнүп кеткен экем. Талкуунун кандайча башталганын сезбей калыпмын. Аңгыча куйручуктун
Tegi arabanın çet katında julkunup süylögen kim degen sözü oyumdu böldü. Tribunada julkunup Kuvanычбек Маликов süylöp atıptır. Kuvanычбек jaşынан ele çındыкты tayamanbay betke aytkan, geyde aşkere çoğul, agede men sыңары oylogonum berbegen nары kıçı, kede öte gejir kıyaldı wakın ele. Anın kalemdeş kurdaşları tribun akın ataşçı. Mına uşul tribunduk üçün Kuvanычбек sıyakты wakınдар doğurdun jügün özleri jeke götörüp baratışkan mezgil batırlarınday sezişkenleri menen birok ırlары ötele çorkok, odono til menen жазылгандыктан göngül gumarın oygota alçı emes. Kalemdeşleri tarabынан bulsun açık aytılganda, ayrıkça Kuvanычбек her kim öz bilgende жазат. Siler ele jırgatı uyipsiңerbe. Eger men çındap sındasam, turgus kılıp salam, dep kulcungdap mulcungdap, kuyruçuk aytkanday arabanın çet katınday julunup sala berçü. Kuvanычбектин çındap sınasam degeni jönünden aytılgan söz emes, sınçılarga tiyişip süylөгөнü. Sınçılar çındap sındagan dele çıgarmadan sayasi ayıp izdeşçü. 30-njy жылдардын okurmandары oyu tereň, görkömdügi biýik çeber akın katары Kasım Tыныstanov'tu jogoru bağlap başına jazdap okuşçu. Anın Kasım ırlары degen jinagın sabat açılgandar izdep okuştuğu, birok adabi jurtçulukta talkulay gelgendele sayasi ideyalık katalar oşa mıktı dep el okup atkan çıgarmalardan çuvalıp çıga gelçü. Mına бүгүн dagı keň suunu çındap sındoçular çetten çıgıp, çındap korgoçular jok bolup atты. Kuvanычбек tribunadan düşör menen anın oruna başkası çıktı. Maseleni kabırgasından koydu. Bu sen Kuvanычбек, çındıkka gelgende ulunup julun albay, taysaldap kalat ekensin. Tügölbaydı töbösünen sılap, jakşı kıla albaysın. Teskersinçe, jaman kılıp alasın. Bir yerge çıkkan kişi çındıkты jaşırбай, toğ eterini aytış gerek. Tügölbaydın Gengsur romanının 2-nji kitebinde sayısı kata arbın, avtordun kulaktarga jan tartıp turgany baykalat. Anın moldoloru, bay menen kulaktары Geňeş hökümetine karşı, kolhoz kuruluşuna karşı, jekemençikti jaktaşat. Avtor bu kataların moyunga aluga tiiş. Tügölbay aldыңkı orundukta bu sözdörde ança erön kılbay, çuçalabay başın kagazdan albay oyu geldi süret tartıp oturat. Görü albastары aga astırtan göz salıp, emnege çuçalabayt, emnege kuyup pışbayt, emnege kıykır ordunan tura kalbayt degendey, öküttü özdörünün özdörü kıynalıp aldı artında oturat. Uşul talkuda göbeli akın жазуучулар, adabiyatçılar çıkıp süylödü. Aların har birinin sözün bir yerde toluk aytı otursam, sizdi jadatıp alam kımbatlı okurman. Antkeni sözdördün manisi bir jaktуу, bir bagıttуу. Mezgil ününön, ananda ötele sürdü oturgan Kırgızbay Kokuybayevden çoçulap, bir da aratır Gengsunu aktap jaktap çıgalgan jok. Çalasabat öspürüm, korkboy ürkboy 23 yaşında roman жазган üçün, toň koygonço iyilip aga rahmat aytpay, koldan gelişinçe koldoboy, teskersinçe kordop atışkany çynyn aytayın gıjırga tiydi. Algaçkı Kırgız romanı katары Gengsunu men da okubamın. Çıgarmada görkömdük, stildik, kompozisiyalık müçülüş bolsa bolgondur. Birok sayasi je ideyalık müçülüş jok boluçu. Uşundan ulam orduman adır tura kalıp süylöyin dep birok jürek örtüm ança jetişpey attıbı süylögen jokmun. Angıça Tügülbaydın artında bir akın ordundan julunup durup prezidiumga gayrıldı. Joldaşlar, kitebine özüne sayasi ayıp koyulup atsa, Joldaş Sıdıkbekov süret tartıp gülüp oturat. Bu kılık üçün tartipke çakıralıbı je jokbu? Tügülbaydın ger sarı yüzüne çok oynoy düşüp başın jerden aldı. Gülüp oturbagan demne, ıyla oturayım ba. Kalış söz bolsa, anda dit koyup ugar elem, birok kan oşu, jok. Çoğuluştu başkarıp oturgan Temirkul kalem uçu menen üstöl tıkıldattı. Çeşi, joldaşlar! Tribunadağı süylep atkan kişi Kokuybayevke gayrıldı. Kırgızbay Kokuybayevich, Joldaş Sıdıkbekov'tu mına özüňiz görüp oturasız, özünün oyun berbegen bir gana jagı bolsa, bugünkü ideologiyany düşünbegönü bul ekinci jagı. Bolgonda da apasna, eň apasna jak. Munun oyu boyunça bir gana özü akıldı eken dagı kalgandarыбыз büt sayasi akılsız eken biz. Mına uşunday kişige, mına uşundan keyin kanday söz,
Kanday til menen түшүндүрүүгө болот? Bolboyt. Antkeni түшүnbeyt. Bari bir түшүnbeyt. Oşon üçin menin mындай sunuşum bar. Keň suunun ekinci kitebin gaýradan oňdop жазып çyksyn. Mına uşunu bugünkü çoguluşdun toktamına bir punkt kılıp kirip koyuş gerek tağı, jakyn aranın içinde oňdolgan variantyn talap kılış gerek. Eger ele antpese, anda tiişli jerge jogap bersin. Tügölbaýdy uşintip bara-bara üstemendöp, çögölötüp baratışdy. Top jarıp, hakykatty julunup süýleçi akyn жазуучулар bugün jokpu. Alar je şaharda jok, je atayın çakırılgan emes. Aly-kul bolsa, mınday jyýnalışlarda çygyp süýleşe emes. Suuk bolsa paltosun jelbege jamynyp, eň artky orunduklardan birinde kaşkabagyn buzbay, unçukbay ugup olturçuda, anan unçukbay çygyp ketçü. Eger ebi gelse, sındalyp atkan janынан ötüp kalsa, any dalyga akyryn tap-tap. Bar bolbogan söz. Andan görä unçukbay iştey berүү gerek dep koyçu. Zal kök tütüngө tolup talkuu dale ulana berdi. Tügölbay syndala berdi. Mından burun ele bir neçe ret sındalıp, bir otolu bışıp gök kulak bolup bütkönдөй Tügölbay ündöbeyt. Özün özü gorgop, özünün oyun aytayın degenin çyngdоо üçin çygyp süýlege harekettenbegensit. Harekettense da içki abalı melt kalt tolup ızaga buyugup turgan çagында ar bir sözüm madap aytıp, tigilerden barın bolbosa dagı birö jarımın sözü menen çaap düşüge küç kuwatı jete berbegensit. Emne kılıbı gerek? Ak kişi kara bolup kala berebe. Mınday uçurda gözdü jumuu gerek da tribunaga julunuu gerek. Kolum özünün özü şak götörüle berdi. Çoguluştu başkarıp oturgan Temirkul meni ormoyo tiktedi. Жазуучулардын içine senin kanday teşiň bar degendey tiktedi. Birok söz berbey koyuga anın hukugu jok. Oba jok. Ruhsatpı? Ha, ruhsat. Tribunaga çıktım. Bet aldında jaynagan gözдөр, Moskvanın tarbiyasıbı je jetimdiktin öjörlügü apkarvay kayra gayratıma gele düştüm. Sözde emneden baştoonu dal uşul tribunaga çıkkanda oylanuga ülgürdüm. Süýleýin degen degi oyumda jok ele, birok süýlebey koyuga çydamym jetpedi. Silerdi biz adam janynın injeneri dep jürebüz. Bu tuura. Birok çыныgı injener adamga emes, temirge dagı mınday mamele jasabayt. Bugünkü bu talkuu emes ele töw asty bolup kaldy. Kalys talkuu şunday bolaby? Jok. Sovet mamleketinin kalıptanışı jönünde roman жазıp bergen avtorgo rahmat aytuunun ornuna gaýrany Sovet mamleketine karşı koyup oturganybız uşu kalystykpy? Geň suunu mına men da okugamyn. Menin da adabiýatda azdır köpdür түшүnүgüm bar. Oşon üçin aytarım bu. Romanda hiç kanday sayasi kata jok. Görkemdik jagынан romanga ayıp koyuga bolboyt. Bu jön ele kurjala. Kollektivleştirүү mezgilindegi alyskı ayыл aymagındagy tap güreşi romanda tak dana görsetilgen. Degi uşu sayasi kata degen sözді köp aytat ekensiňer. Kıyazy uşu söz menen sürdüğü görünüp, uşu söz menen Tügölbayga okşogan meýnetkeş nary basmyrt avtorlardy korkutup algan okşoýsuňar. Uşu sözüňerdi julungan mınawy Kuwançbek aytyp görgüleçi. Ay baltasyny asynıp ölbegen jerde kalsın. Aga ayta albaysyňar. Aldyda oturgan Kuwançbek kuljuňday julundy. Ey aka, Kuwançbek'e asılbay süýleň, dadaňyzdy tanytyp koýady. Oturgandar duu güldü. Sayasi kata dep koyu menen ele iş bitpeyt. Anday bolgonsoň oşo sayasi katasyn dalildep berүү gerek. Asiler oşentdiňerbi? Oşente alasyňarby? Jok. Antkeni sayasi kata, sovettik adam degen sözdü totuguşça gaýtalanyny gana bilip, al emi sayasi kata kanday bolorun ali özüňer bilbeysiňer. Marksizmdi bilbey turup, Marksizm jönünde aytuunun geregi barby? Ansyňary tap güreşiniň içki ildetlerin jakşı bilbey turup, kollektivleştirүү uçurundan sayasi ayıp izдөөнүн geregi barby? Geregi jok. Jamandy jakşylap jakşı, jakşyny jamandap jaman kıla albayбыз. 5-6 demagog jaman desele jaman bolup kalbayt. Antkeni avtorunun artında 100 1000 okurmandары turat. El turat. Demagog degen söz katura gugulda okşoyt. Temirkul kaleminin uçu menen üstöldy tıkıldata asteydilendi. Tügölbay, romanыңды okup çıkıp ırazılığındı göçöde aytıp, göçöde golуңды kıspay
Бүгүнкүдөй зор жыйын, зор талкууда баарынан дагы жакшы жамандын көзүнчө айтып атканым жакшы болду. Баарыбызга белгилүү, кыргыз романтикасы өзүңдөн башталып отурат. Кең суу Атбай кыргыздын кечеги менен бүгүнкү турмушун чагылдырган эң алгачкы роман, эң алгачкы самалык, кече эле тоодон түшүп келип, али чала сабат болуп туруп, ушундай зор чыгармага белсинип киришүү ар кимдин эле колунан келип эрки жете бербейт. Чынын айтайын, бул чыныгы эр азаматтын иши. Романың мага жакты, элдүүлүгү менен жакты. Иманбайдан баштап Калпакбаевка чейин өзүнүн тили менен сүйлөп атканы жакты. Оң кармандарың чындыкты чыркырап таза дилден айтып турганы менен жакты. Албетте кемчилик жагы дагы жок эмес, бар. Ал көркөмдүк мүчүлүштүктөр. Бу мүчүлүштөр закондуу көрүнүш. Анткени Түгөлбай роман жанрынын черинин биринчи салып отурат. Биринчи болуу кыйын. Карасам Түгөлбайдын шылкыйган башы өйдө боло түшүп, сүйлө айланайын капаш, сүйлө дегенсип мени карап туруптур. Акырында айтарым бу. Кең суунун экинчи китебинен саясий кататап кайрадан жаздыруунун кереги жок. Роман кийин соңку дагы басылышы мүмкүн. Ошондо автор романдагы өтө созулуп кеткен жагын кыскартып, жетпей калган жагын толуктап дагы бир сыйра баштан аяк сыдыра карап чыгуусу керек. Болгону ушул. Сөз трибунасынан эми түшө береримде, залдан кимдир бирөө: "Эй Айтип, бу сөзүңдү сүрөтчүлөргө айт. Адабиятка сенин кандай тиешиң бар?" деди. Трибунага кайра чыгып жооп берүү чычалоо болуп калат болчу. Жаак ташмайга айланып кетет болчу. Ошон үчүн унчукпай барып ордума отурдум. Отургандардын көпчүлүгү мага каршы оолугуп, кимдир бирөө колун утуру көтөрүп, трибунага жолунуп чыкмак болду эле, кулагын Кокуйбаевке тосо берген Темиркул анын шыбыр-шыбырын угары менен үстөлүн тыкылдата өйдө болду. "Жолдоштор, убакыт өтө аз калды. Сөздү ушуну менен токтотсок." Эмнеге токтотобуз? Ар ким өзүнүн көңүл жакынын же коңшусун жактай берсе, анда адабияттын тагдыры эмне болот? Темике, кайдагы бир каны кошулбаган сүрөтчүгө сөз берип, адабиятчыга эмнеге сөз бербейсиз? Айтиевти Сыдыкбеков бу жерге атайын ээрчитип келген. Темиркул калем учу менен үстөлүн кайра тыкылдатып атып, залдагы дуулдакты араң басты. "Жолдоштор, Кыргызбай Кокуйбаевичтин убакыт сааты ченелүү экен. Адабияттан башка дагы бул кишилердин толгон тогуз иши бар. Ошон үчүн жолдоштор, жарыш сөздү кыскартып, Кыргызбай Кокуйбаевичке сөз берсек." Кыргызбай Кокуйбаев трибунага чыкпай, түз эле ошо отурган жеринен өйдө болду. Жүзүнөн, кыймылынан кандайдыр бир дымак көрүнүп турду. "Жолдоштор, биз дайыма бир нерсени жакшы түшүнө бербей жүрөбүз. Революция оңой олтоң эле жеңип, Совет мамлекети оңой олтоң эле келе койгон жок. Муну баарыңар жакшы билесиңер. Мындай болгон соң, мына ошо миңдеген, миллиондогон кишилердин каны менен жаралган жаш Совет мамлекетине же Совет элине кимдир бирөө көркөм чыгармасы менен же жеке жүрүш турушу менен шек берүүгө биз жол бербейбиз. Азыр эле сүйлөгөн жолдош Айтиев марксизмдин кредосунан сөз алып, бирок марксизмдин өзүнө каршы турушу бизди таң калтырбай койбойт. Марксизм, ленинизм бизди кыракы болууга үйрөтөт, үндөйт. Мындай болгон соң, ким оюна келгенин сүйлөп же жаза берүүгө укугу барбы? Жок. Сыдыкбековдун китебинде саясий ката жок деп, Айтиев азыр өтө ишенимдүү айтты. Бул сөз биздин такыр душманыбыз жок деген сөз менен эле барабар. Айтиевдин тилине кирип, душманыбыз жок деп кыракылыкты унутуп, бейгам жүрө берсек эмне болот, жолдоштор? Ички жана тышкы душмандарыбыз эртең эле мойнубузга сыйыртма кыргытат. Ушул жөнөкөй нерсени түшүндүрүүнүн кереги барбы, жолдоштор? Жок. Сыдыкбековдун молдо менен манаптары жекеликти самап, колхозго каршы сүйлөп атат. Аларды мынтип сүйлөтүп аткан ким? Сыдыкбековдун оюна койсо, колхоздорду бүт таратып, непти кайрадан ачкысы бар. Неп бу, жолдоштор, капиталисттердики, биз коммунизмге бет алган социализм өлкөсүндө жашап атабыз. Ушуну түшүнбөйсүңөрбү? Баарынан дагы, жолдоштор, бүгүнкү күндүн талабына такыр каршы турган, мына ушундай чыгарманы аябай коргоого алган Айтиевти кандай түшүнсөк болот? Жолдош Айтиев, туруңуз ордуңуздан. Эмнеге турам? Эмне үчүн турам?
Bir кезде жакалаганымдын өчүн алып атат. Ушул ой башыма келе түштү. Аңгыча жанымда отурган Райхан жаналы калбай шуурады. Теңелбе, кокуй, туруп кой. Куйкам 40 жеринен курушуп ордуман турдум. Сизди биз окусун, чокусун деп каражат бөлүп Москвага окууга жиберсек, сиз кайра бизге душман болуп келгениңиз кандай? Акылым ачуумду башкара албай кетти. Жолдош Кокуйбаев, ойлоп сүйлөңүз. Эки ортодо опулдай калем учу менен үстөлүн каккан Темиркул тигиге жагынмакка доңуз айбат кылды. Айтеев, унчукпай сөздү угуш керек. Эч ким каяш айтпаган, айтууга даабаган Кокуйбаевке ойлоп сүйлөңүз деген сөз оозго ургандай эле угулду. Бирок муну ал жүзүнөн билгизбеди. Дале баягы калыбында нары сүрдү, нары дымактуу турду. Сыдыкбековдун Кең суу романын же түшүнбөй актап атасыз, же түшүнүп туруп атайын актап атасыз. Экөөнүн бирөө, менимче түшүнүп туруп актап атасыз. Буга мен көбүрөөк ишенем, анткени өткөндү самоо дилиңизден, бүгүнкү сөзүңүздөн байкалып турат. Безобразие. Отуруңуз. Катуу кагуу жеп отуруп калдым. Муунум калчылдап, демим кысылып кетти. Учурунда айтылбаса сөздүн атасы өлөт дейт. Эмне үчүн сөзүнө сөз айтпай отуруп алдым? Эмне үчүн? Жаным жай албай, ордуман азыр ыргып туруп, ким экенине карабай ата ботосуна жеткире сөгүп чыгып кетким келип, ушуну ичимден самап, чыңалып, өрттөнүп турдум. Бирок өзүмдү тыйдым. Чычалоо, итиреңдөө, сөгүшүү бул жеңил баа кишинин иши. Ачууmu алдырбас үчүн адатымча ичимден 100ге чейин санай баштадым. Жанымды карасам ал укул жок. Мындай учурда ал чыдабай, нервин коротпой асте чыгып кетчү. Азыр да чыгып кетиптир. Түгөлбайдын башы кайрадан төмөн шылкыйып, көздөрүнө кан толуп, тилин тишине катып нымтырап сүрөт тартмыш болуп отурат. Мени кагып отургузган Кыргызбай Кокуйбаев эми жумшара сүйлөдү. Отургандарга муназалуу кайрылды. Ушунун баары тең саясий сокурлук, жолдоштор. Саясий кыракы болууга дайыма астейдил болуу бу айрыкча чыгармачыл кишилердин милдети. Муну мезгил өзү талап кылып отурат. Троцкизм жоюлуп, өзү өлкөдөн айдалып салынса дагы, анын таасири эмгиче арабыздан байкала калып жүрөт. Исакеев, Тыныстанов, Белоцкий, Орозбеков, Айтматов, Абдырахманов, Жолдошев сыяктуулар кече эле бизге үлгү жүргөн ак жүрөк коммунисттер болсо, бүгүн алардын бети ачылып отурат. Демек, Жолдош Сталин башында турган биздин партиянын бүгүнкү багыты, бүгүнкү астейдилиги бизге дайыма сабак болууга тийиш. Деги ушу тап күрөшү жөнүндө жазуунун кереги барбы? Жок. Эмне үчүн эмгиче малчы, кызыл чачы жөнүндө роман жок? Жолдош Сыдыкбеков кайдагы бир жалкоо Иманбайды жазбай, алдыңкы кызыл чачы жөнүндө жазбайсызбы? Болду, жолдоштор. Мындан ары ар ким өз оюна келгенин жаза берүүнү токтотубуз керек. Советтик адабият базар бардак болбош керек. Ошон үчүн мындан ары эмнени жазып, эмнени коюш экени жөнүндө бизден заказ алып алып, мына ошо заказ боюнча жазуу керек. Мындай заказдарга Кубанычбек кыйын эле, деп калды кимдир бирөө. Кубанычбек кулжуңдай ордунан жулунуп турду. Темиркул, буларды тартипке чакыралыбы же жокпу? Темиркул адатынча опулдай, көчүгүн күйшөп, калем учу менен үстөл түкүлдөттү. Тиеше, жолдоштор! Мына ушундай чуулуу чогулуш бир мезгилге чейин созулду. Чогулуштан кийин Түгөлбайдын жанына эч ким жолобой, бир эле мен калыпмын. Мындай көрүнүшкө Түгөлбай анча капаланбады, чөкпөдү. Көктүгүнө салып, Кең суунун 2-чи китебин жазбады. Аялынын жакында эле алган жаңы пальтосун арзан баага сатып, жол кире кылып, жаңы роман жазмакка Москва алдындагы жазуучулардын Малеевка үйүнө жөнөп кетти. Жаман камерадагы жаман керебетте тоголонуп жаткан Касым учурашып атып алаканына сала койгон Жусуп Абдрахмановдун бир бүктөн барагын көзүнө кармады. СССР прокурору Жолдош Вышинскийге жана ички иштер эл комиссары Жолдош Ежовко Фрунзедеги НКВДнын түрмөсүндө жаткан Жусуп Абдрахмановдон арыз. 37-жылдын 4-апрелинде Оренбургка НКВД тарабынан камакка алынып, Зеликман деген тергөөчү мени суракка алды.
Ал мени закондун чегинен туруп тергөөгө албай, адам чыдагыс ыкмалар менен кыйнап, алдын ала суроо жообу жазылып даярдалган сурак токтомуна кол коюп берүүмдү өтүнүп, зордук менен күч колдонду. Сурак токтомунда мен Евдокимов жана Бөкөевке таасирленген троцкист катары күнөөлөнүп, Кыргыз жеринде эмес, Куйбышевте жана Оренбургда улутчул контрреволюциячыл топко же уюмдарга кирген эмесмин жана кирбеймин. Мындан тышкары ушул эле сурак токтомдо бир топ кишилердин аты жөнү жүрөт. Аларды контрреволюциячылдар деп мени айттырып, жалган жеринен күбөлөндүрүп койгон. Чынында мен аларды өмүрүмдө билмек түгүл, көргөн эмесмин. Ошон үчүн сурак токтомуна зордоп коюлган менин күбө колум жараксыз деп табылсын. Бул бир. Экинчиси, Совет мамлекетине жакшылыктан башка эч жаман оюм жок жана болгон эмес. Ошон үчүн эгер социализм өлкөсүндө чын дили менен иштеп бере турган коммунисттер керек десеңер, мен жана мен сыяктуулардын өмүрүн сактап калгыла. А эгер андай болбосо, анда айлаганча башта бир өлүм, бирок ошо өлүмдүн эрте келиши жана куржалаа менен келиши мени өтө өкүнтөт. Коммунисттик саламым менен Жусуп Абдрахманов. Бул өзүнчө бир баракта экен. Экинчи баракта мындай деп жазылыптыр: Кагылайын Касым, кайрат кыл. Бутуң шишип, ашказан ооруңдун ачылып кеткенине байланыштуу Лоцмановдун атына жазган арызың эске алынып, сени ооруканага чыгарганы атышыптыр. Ылайым эле айык жана экинчи бу түрмөгө түшө көрбө. Өзүңдүн ак экениң жөнүндө түрмөдөн чыгаарың менен мен сыяктуу Вышинскийдин же Сталиндин атына арыз жазып, меники менен поштага салып жибер. Андемесе адырынча кош курбум, башка салганын көрөбүз. Эң негизгиси кайрат кылышыбыз керек. Чындык үчүн көз жумганча күрөшүбүз керек. Касымды ооруканага чыгаруу маселеси тийиштүү жерлерде оң чечилип калганы менен, бирок Москвада суралып аткан Бухарин акталбай атууга кеткенине байланыштуу иш кайра тескери чечилип токтоп калды. Бухариндин атылышы Орозбеков, Тыныстанов, Исакеев, Белоцкий сыяктуу республиканын белдүү ишмерлерине өтө катуу тийди. Анткени Бухарин 17-чи съезд болор алдында Орто Азияга келгенде ушулар менен жолуккан болчу. Ошентип Касым түрмөдөн чыкпай, Жусуп Абдрахмановдун каты Москвага жөнөтүлбөй калды. Зордук зомбулук күн сайын түрмөдө күчөй берди. Камактагылар түрмөнүн коросуна чыкканда бири-бири менен сүйлөшүүгө мурун укуктуу болсо, азыр ага дагы тыюу салынды. Адамдан айла качып кутулбайт экен го. Мындай болгон соң эмалар бири-бири менен дубал боорун тыкылдатып, ошо тыкылдаган үндүн ыргагына карап маани улоону, бири-бирине кабар айтууну үйрөнүп алышты. Мына Касымдын дубалы кайрадан тыкылдады. Бул тыкылдактын ээси Абдыкадыр Орозбеков. Ал да Касымга окшоп, мына бул дубалдын аркы бетинде буту колу сынып, томолонуп жатат. Касым кулагын төшөп, тыкылдак кайрадан башталды. Касым Йожов кызматынан алыныптыр. Кудай жалгап бошойбузго. Өмүр таттуу Касымдын сүлдөрү кеткен иреңинде кайрадан жашоо үмүтү пайда болду. Биринчи иретте балдарын, аялын, туугандарын көргүсү келди. Бирок кара туман аны үй бүлөсүнөн эле эмес, элинен, жеринен эбак бөлүп алып, аларды биротоло көргүс кылып, төрт тарабынан каптап калган эле. Ежовдун кызматтан алынышы, анын ордуна кызматка келген Бериядан башка эч кимге жакшылык же жеңилдик алып келген жок. Тескерисинче, Лоцманов сыяктуу Ежовдун жерлердеги балта чабарлары өздөрүнүн айыбы ачылып калбас үчүн сурак токтому жалган суроо жооп менен толтурулган камактагыларды тезирээк көзүн тазалоого шашылып атышты. Кыргыз СССР НКВДсынын тройкасынын токтомдору менен камакка алынган Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Жусуп Абдрахманов, Курман Камбаров жана башкалар 38-жылдын 5-ноябрында эң жогорку жаза атууга өкүм кылынды. Чайыттай ачык көк асман алдында көөдөй кара түн жамынган шаар терең уйкуда жатты. Кечеги жаандан кийинки
Түрмөнүн тегерегиндеги төөнүн көзүндөй жылтыраган майда көлчүктөр кеч күздүн суугуна, айрыкча түнкү суугуна кожурай тоңуп, сөйкө жалбырактарын эбак күйгөн сопол талтеректер түнкү желге кожурай ыргалып турду. Ноябрдын 6-сында, түнкү саат 4-тө түрмөнүн коросунда кыймыл эмнегедир эртее кирип, бир топ формачан кишилер пайда болду. Түрмөнүн анча жарык эмес, бүүрүл тарткан кууш коридоруна мылтыкчан эки жокер кирип, бири коридордун тээ бүтө бериш башына, экинчиси аягына келип турду. Бир кишилик жаман камеранын эшиги адаттагыдай демите шарак-шурак ачылбай, бул ирет акырын ачылды. Чандыры салаңдаган, муруту балтадай полковник жана аны ээрчип баягы Касымга тааныш Желдет кирди. Касым шыптиктеп караңгы камерада ойгоо жаткан эле. Эшик ачылары менен ордунан туруп, керебетке отурду. Уйку көрбөгөнгө көз кычыктары кызарып, сакал муруту аябай өсүп, жаак эттери ого бетер шимирле түшкөн. Ушинтип бүлөсү менен коштоша албай калабы? Кош, жакшы калгыла, деп жок дегенде өз колу менен эки ооз сөз жазып калтырууга да мүмкүнчүлүк беришпеди го. Желдет ага жумшак унчукту. Канаанда кийиниңиз. Кончу кесилген өтүгүнүн ичинен байпагын алып, балчая шишиген сол бутуна оң колу менен эптеп кие баштады. Сол колу эбак иштен чыккан. Күнүнө эрте менен ушинтип эптеп кийинчү. А бүгүн акыркысы. Анын азыр өлүмгө эмес, тойго алып баратышкансып, өзүн өзү аябай аспиеттеп, камырабай кийинип атышы Желдетти таң калтырды. Айтса, Желдет аны тээ алгачкы сурак күндөр эле жактырып калган болчу. Бирок бу жылуу сезимин сөзү түгүл көзү менен да билдирчү эмес, айталчу эмес. Тергөөчүнүн буйругу боюнча гана ага кара күч колдонгону болбосо, аны аячу, чыдамкайлыгына, туруктуулугуна баа берчү. Күнүнө мынау жаман керебеттен тоголоно жөрмөлөп араң туруп, араң кийинип, керебеттин кыраатын келтире шашылбай жасалгалап, анан темир керегелүү кичине терезенин жанына келип, ойлуу токтой калды. Короздор биринин артынан бири жарыша кыйкырып, чыгыш тараптан таң кылайып атып келаткан экен. Тирүүлүккө моокуму канбай, көктү мостое тиктеп, балбылдап күйүп турган бу жылдыз кезекти эми Касымга ыйгарып, бу түбү тешик тар дүйнөдөн армандуу кетип аткан биринчиси же эң акыркысы эмессиң сен. Кант эле, жолуң ошол. Бара кой дегендей муздак жымыңдады. Касым Кудайга ишенчү. Кудай, алдыңда акмын, деди ичинен. Бу жалганда эч кимге жалган айтып жамандык кылбадым. Карызымда аласам да жок. Кана, анда даярсыңбы? Бул үн Касымдын оюн бузду. Бери бурулду. Күнүнө эртелегеч тамактанган жаман үстөлүнүн үстүндө закускөсү менен бир стакан арак турганын көрдү. Өлүмгө аттанар алдында оозанчу бу ырыскыны түрмө кызматкери азыр эле коюп кеткен болчу. Кананда буга караңыз дегендей полковник Касымды карап үстөл үстүнө кол жаңсады. Касым үстөлгө көңүл кош тиктеди. Рахмат. Андан көрө мага бир чыны суу бергилечи. Касым бир чыны сууну кош колдоп кармап турду. Акыркы ичер суум акыркы ичер суум башка жерде эмес, ушу түрмөдө буйрган экен Сууну шашылбай жутуп, анан полковниктин алдына түштү. Бисмилла. Баштагы бир өлүмдү татыктуу тос. Дабдырап калба. Кудай, аягына чейин мага күч бер. Коридорго чыкты. Абдыкадыр Орозбековду замбилге салып көтөрүп баратышыптыр. Тергөө учурунда катуу тепки жеген Орозбеков Касымдын дубалын тыкылдатып сүйлөшүүгө да алы келбей калган. Тигине Жусуп Абдрахмановду да замбилге салып камерасынан алып чыгышты. Аны кийинки күндөрү Касымды суракка алган камчысынан кан тамган доюр тергеп аткан. Айтууда сурак учурунда Жусуп аны тамагынан алып басып жыгылыптыр. Ушундан кийин алдагы катуу тепкиленген, буту колу сынган. Кууш коридордон түрмөнүн коросуна чыкчу эшиктин жанында турган мылтыкчан Желдеттин жанына келгенде Касымды токтотуп, колдорун артына бурап байлашты. Айрыкча колун артына байлаганда жүрөгүнүн кайсы бир таалуу жери тыздей түшкөнсүп, ичинен Касым оор муң канып алды.
Ölümdөн ким коркпойт? Тирүү пенде бүт эле коркот, бирок бу коркунучту Касым акылы менен жеңип турду. Баштагы бир өлүмдү татыктуу тос, дабдырап калба. Кудай, аягына чейин мага күч бер. Касымдын солк этпеген жүзүнөн баятан бери көзүн албаган желдет аны ушунчалык урматтаган үн менен асте шыбырап, "Жүрүңүз", деди. Касым сыртка чыкты. Өлүм жакындаган сайын өмүрдүн ушунчалык кымбат экенин ашкере сезе баштады. Өтүп аткан ар бир мүнөттү, ар бир жылга татып аткансыды. Эгер тагдыр жазып тайып ага дагы бир күн өмүр буйурса, Кудай ага 100 жыл өмүр ыйгаргандай эле ыраазы болор эле. Касым сыртка чыкты. Түрмөнүн туюк дубалында 7-8 киши катар тизилип, алардын катарындагы Абдыкадыр менен Жусуп буту менен турууга аракеттенип, бирок тура албай атыптыр. Касым алардын жанына барып турду. Бир четтен баарын көздөрүн ак мата менен таңа баштады. "Хей, эки аяктуу айбан", деди Жусуп Касымды коштоп келген желдетке. "Бизди тургузуп, Касымга жөлөп кой. Өлүмдү жатып тоспой, туруп тосолу." Желдет алардын көздөрүн таңып, экөөнү Касымдын эки тарабына эптеп жөлөп коюшту. Түрмөнүн ичинен 10 чакты мылтыкчан чыкты. Короодо турган 4 мотоцикл төртөө бир учурда татырата от алдырып, мылтыктын үнү угулбас үчүн атайын ушинтишчү. Мылтыктар кезелди. Жусуп түзөлө берип, кекене кыйкырды. "Эй, кулдун тукумдары, элдин мыкты уулдарын мынтип кур жалаа менен кырып отурсаңар, социализмди бүт дүйнөдө эмес, бир өлкөдө дагы кура албайсыңар. Эгерде..." Мылтыктар удаа атылды. Касым маңдайынын ысый түшкөнүн гана сезбесе, башка эч нерсе сезбеди. Эки кашынын ортосуна тийген октун оёктой орду саамга кубара түшүп, анан шүүшүндөгөн кан чыга келди. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.